Айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору бул негизинен биринчи кезекте үрөнчүлүк жана асыл тукум мал чарбаларын колдоого жумшалат. Ири чарбаларды колдоо менен биздин экспорттук потенциалды көтөрүүгө сөзсүз түрдө жол ачат. Анан биз бүгүнкү күндө негизги мисалы айтып жүргөн кайра иштетүү маселеси дагы бул айыл чарба 8 долбоорунда сөзсүз түрдө мындай колдоого алынат. Мамлекеттик колдоо ушул кайра иштетүү чарбаларына 6%дан бүгүнкү күндө сөзсүз берилет. 8%дан бүгүнкү күндө ушул иштеп аткан биздин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына, 10%дан бизде иштеп аткан майда чарбаларга берилет да. Негизи катары биз бүгүнкү күндө айыл чарбасын каржылоодо 6 миллиард 200 миллион сомдун тегерегинде болот деп болжонтабыз. Анан бүгүнкү күндө бул долбоордо негизги банктар катары мамлекеттик банктар, Айыл банк жана РСК банк бүгүнкү күндө катыша алат. Андан сырткары коммерцияк банктар да бүгүн болот. Бирок өкмөт мындай жылдан жылга банктарды субсидиялоодан мындай өтүп мамлекеттик мындай бюджеттик портфелден берүүгө мындай өтүп атат. Мен ойлойм, айыл чарбасын каржылоо 8 долбоор эң негизинен кошумча нарык чыгынчасын колдоо менен кластердик ыкмага өтүүгө биринчи мындай жол ачып атат да. Ушулардын баардыгы мен ойлойм, айыл чарбасын бүгүнкү күндө биз мындай кеткен акчалардын баардыгын бүгүнкү күндө мындай жакшы иштерге, жакшы максаттарга колдонулат деген чоң ишеничтебиз. Себеби дегенде ири чарбалардын бүгүнкү иштеши мен ойлойм биздин ушул ирилештирүү жана региондорду өнүктүрүү максатында жакшы ishlerге алып барат. Буга чейин баардыгы биригип берилген сумма 34 миллиард 682, биринчи ФСКдан 7ге чейин, мынабу ФСК 8де сумма 6 миллиард 200 миллион берилет. Негизинен өкмөт 1 миллиард сомду эки банкка берип атат. Андан сырткары 250 миллион сом банктарды субсидиялаудан кетип атат. Андан сырткары Айыл банк менен РСК банк 300 миллиондон 600 миллион өзүнүн каражатын чыгарат. 250 миллион сом субсидиядан кеткен, бул 4 миллиард 600 миллионду түзөт. Ошондо баардыгын кошкондо 6 миллиард 200 миллион сом ошо айыл чарбасын каржылоо 8 долбооруна жумшалат.